Бекмырза Рахман уулу. Кытайдан качкан келин. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Ички табияты сырткы көрүнүшүнө төп келбеген адамдар болот. Ошондой кишилердин бири Матай аке. Көп жылдар бою колхоздун коюн багып жүрдү. Седеп жеңе менен 20 жыл жашаганына карабай балалуу болушпады. Ошого шылтоолоп ажырашып деле кетишкен жок. Эң башкысы чектен чыккан айкөл, жөнөкөй анан адамгерчиликтүү жан. Тирикке каршы ал кишинин мындай касиеттерин аз гана адамдар билет. Айылдын балдары өңү серт, мурду барбайган бул чабанга көбүнчө чочулоо менен мамиле кылышат. Жайлоодон түшүп келе жатып, жол боюнда ойноп олтурган боз баштарга гүрүлдөп: "Эй, чочок кесилгенби? Кесилбесе кел, кесип коеюн" деп чөнтөктөрүн оодарып, атын темите тап берип, кубаламыш болуп коет. Мындай сөздөрдү уккан балдар туруп беришмек беле, безип жөнөшөт. Эркелеткени ошол. Чындыгында балдарды өтө жакшы көрөт. Бирок башкаларда эт бетинен кетип, үзүлүп түшүп эркелетишти билбейт. Элжиреп баратканда: тигине, басканын кара. Таз жорунун баласындай тайтаңдап" деп гана коет. Экөөбүз абдан ынакпыз, коңшубуз. Төрдөн түшүп келген сайын учурашып барганым, ар кайсыларды ынтызарлана сурай бергеним Матай акеге майдай жагарым билем. Алигиче мал деп, мал артынан жүрүп чатыры жабылбаган, акталбаган, тамчы өтүп шыбактары сыйрылып түшкөн эски үйүнүн алдындагы дөңгөчкө олтуруп, билгенин олуттуу, түшүнүктүү, элестүү айтып берчү. Сөзүбүз көбүнчө аңчылык жөнүндө болор эле. Матай акенин жайыгышы тоодон түшпөгөндүгүнүн бир себеби да ошол аңчылык. Дайыма кулжанын тазаланган аппак оор эңкесин жээриктин оор кичинекей чүкөсүн чөнтөгүнө сала келет да, башка балдарга көрсөтпөй колума карматат. Мындай олжо бир гана баланын колуна тиет. Эңкең чоң болсо, тизилген чүкөлөрдү четинен ыргытатасың. Кайдан алдың, ким берди, мага да таап берчи деп жалдыраган балдардын арасында зоголоң заматта көтөрүлө түшөт. Дал ошондой бейгам күндөрдүн биринде Матайды солдаттар кармап кетиптир деген суук сөз айылды аралай чаап жүрдү. Мамлекеттик чек араны бузуптур имиш. Кантип бузду, эмне үчүн бузду, ачыгын билген жан болгон жок. Кесилип кетти. Кайра СССР ыдырап, курамындагы союздук республикалар бириндеп тарай баштаган учурда, тагыраак айтканда арадан 4 жыл өткөн соң аман эсен кайтып келди. Төө Мойнок деген жайлоодо болчубуз. Атам чабдар жоргону токуду да: "Жорго жол дарбытат, жокчулук эрди карытат деген балам. Барып Матай акеңди чакырып кел. Сени жакшы көрчү эмес беле. Эт жеп, кымыз ичип, кааласа бир канча күн жүрүп, күч кубат топтоп, ден соолугун оңдоп кетсин" деди. Матай аке экөөбүз үзөңгү кагыштыра ат бастырып, кайра Төө Мойнокту көздөй бараттык. Канчалаган жылдардан бери чыдамсыздана күткөн суроомдун жообун угууну абдан каалап жаттым. "Эр жетип калган турбайсыңбы? Эми катын ал. Биздин кыргыз жеринде керемет жер барбы? Катыныңды ээрчитип, атаңдын малын багып, тоого чыгып кет. Рахаттын, кереметтин баары тоодого чиркен. Саясатың менен да, дүйнөңдүн көйгөй чуусу менен да ишиң болбойт. Аңчылык кыл, капкан кой, бала чакаңды жалаң кайберендин эти менен багасың." Матай аке өмүр бою өзү жашап, кызыгын көрүп, гүлүн жыттап, ички сүйүүсүн ардаган, жан дилин берген тоо турмушуна мени азгыргысы келип кетти. Менин жашоомдун да тоо менен киндиктеш болуп, бейпилдиктин, улар менен эриктин үнүн тыңшап, аска жаңыртак кыйкырып, али абасы, жаратылышы таза, бийиктик менен ынак болушумду каалады окшойт. Чынында эле мүмкүн жашооңдун эң кызыгы ошол көк челген тоо арасында болуп жүрбөсүн. Тамекиниго мурдатан эле дембедем тартчу, бирок өтө ойчул болуп кетиптир. Бүкрөйүп кеткендей да түрү бар. Сүйлөп келе жатып узакка ойлонуп калат. Оба 4 жылдык түрмө залалын, тагын, кегин тийгизбей койгон эмес экен. Бет тырыштары көбөйүп, жаак эттери шылынып, баягы жоон белине солдат корун арчындата курчанып жүрчү кызыл бет Матайдын азыркы көрүнүшү таптакыр башка эле. Сизди чек араны бузду деп кармап кеткенден кийин дарек дайыныңызды билбей калбадыкпы? Болбосо атам издеп барам деп жаткан болчу. Биринчиден атаңа чоң рахмат. Седепке көз салып, мал салга каралашып жүрүптүр. Чынын айтыш керек, жакшы алкышалар, жаман каргышалар дегендей, жакшы киши. Ылайым өмүрү узун болсун. Экинчиден,
Мен эч кандай чек арадан өткөн эмесмин. Бул жанагы КГБ дегениңердин чыгарган ушагы. Болгону Кытайдан качып келген келинге жардам бергенмин. Алдымдагы чабдар жоргону теминип алдым да жандай бастырууга ашыктым. Матай эке, кандай келин дейсиз? Качкын келинди бакканмын. Кытайдан качып келген эле. Кызык, укпаптырбыз. Ат жалында казана сайын дедиби, жеменин ынтызарлана түшкөн кебетемди байкадыбы Айтор эрге оңдонуп олтуруп алды да сөздү алыстан баштады. Бир күнү козум жоголду. Туюк жарды жайлап отурганмын. Ага чейин ыткучтан тынч элек. Жайлоону билесиң. Карагай черлүү, асказоолу, жолу бир аз татаал. Бирок жайытында сөз жок. Өлчөмдүү, шектүү жерлердин баарын тинтип чыктым. Койлорго тийбей, жалгыз козуну көтөрүп кеткенине караганда сүлөөсүн жайлаган экен деген ойдо калдым. Адатта айланбаш болгону же курттаганы гана жалгыз жарымдап талаада түнөп калат. Чөө эле талгыр. Кыштакта курсагы жагыштабай калды эле. Ошого чөп башлап өлүп кетип жатпайбы? Астындагы арык күрөң атты теминип алды. Анан ошондой күндөрдүн биринде заставанын 3 солдаты жайлоого чыгып барды. Бири лейтенант. Алар жумасына бир жолу кабар алып турушчу. Кааласа белге чыгып, чек арага көз салган болушуп, кайра түшүп келишет. Каалашпаса менин чатырымда отуруп, 1-2 кеседен кымыз ичип алышып, тез эле заставага кетише турган. Кээде башымды оорутушат, эч ким келбедиби, Кытайга качып кетейин деген оюңуз жокпу, чоочун бирөө жарымын көрбөдүңүзбү? Жадатып жиберишет. Ошондуктан тигил келгендерди да табым сүйбөрбөй кабыл алдым. Алар белден тез эле ашып түшүп келишти. Миша, Акзоонун түбүндө бир аялдын издери жүрөт. Сиздин аялыңыз чек арага жакын чыгып барбады беле? Барган. Түндө кулундары кошо агытылган бөйлөр ошол Акзоолордун түптөрүнө чейин оттоп барат. Эртең менен чыгып барып айдап түшөт. Демек сиздин аялыңыз барган экен да. Сизге чек арага жакын барба деп эскертпеди беле? Же кытайлыктар кармап кетсин деп турасызбы? Анан эмне кыл дейсиң? Мал деген айткан кебиңди түшүнбөйт экен. Түшүнсө чатырдын жанынан чыкпай оттогула деп айтып коюп, чалкалап уктап жатмакмын. Анын үстүнө тигил Акзоонун түбүнөн чек арага белдин кырына чейин канча жатат? Экинчи кайталанса көчүрүп жиберебиз. Көчүр, дедим жиним келип. Жанды кашайтышат кысталактар. Өзүң билесиң, жайлоонун эң көп убара чектирбегени туюк жар. Тегерети аска менен курчалган. Бул башынан мал салды жайып жиберсең, тегерени олтуруп кайра өзүңө келет. Суусу эшигиңдин жанында. Жайыты кенен. Отту, туюк жарды жайлаганга араңдан зорго уруксат бергендер аз келгенсип, минтип келген сайын айлаңды кетиришет. Мен оттоп бул жайлоонун чөбүн седеге көз жеп жаткансың. Мамлекеттин жери, мамлекеттин малы оттоп жатат. Ойлоруна койсоң топосу чыккан кыштактын жака белиндеги сасык шыбакты жайлоолордон чыгарышкысы жок. Курсактарын ким тойгузуп жатканын билишпейт окшойт. Анан дагы булардын орто жолдогу капчыгайлуу капшыттагы пайдасы жок постун айтпайсыңбы? Каникулга тараган малчылардын балдарын өткөрбөй кыйнашат. Бечара малчы пропуска алчумун деп шалпактап бир 15 километр жердеги заставага бир колхоздун кеңсесине чапкылайт. Уланта бериңиз Матай эке. Кыз уланганын токтотуп тамекисин кайра тутантты. Жаның кашаят экен. Кыштактын эле чыга беришинен тосуп алышкан. Элдин отун суусу, чөбү, көңү бүтүндөй тоо арасында калып отурбайбы? Ушу посттун кимге кереги бар экенин билбейм. Өтө турган шпион постко келип бермек беле. Кыргыр менен кетти да күн болуп. Анан ошентип жанагыл чек арачылар айткан изге көп деле маани берген жокмун. Чө. Арадан бир жума ашык убакыт өтүп кетти. Бир күнү түшкө жуук чатырдан тиктесе көрүнө турган борчуктардын көлөкөсүнө койлорду жуушатып коюп, түштөнүп келиш үчүн түшүп кеттим. Бир чыны чай уртап, урта электе суурлар жанын жеп шуйкулдап, сагызгандар шакылыктап калды атаңдын көрү. Кашабан келип болду улооду бир-экөөнү жара тарткан окшойт деп шашып, чатырдан чыга калдым. Солдаттардан жашырып, мергенчилик кылып жүргөн 32 бар эле көтөрө чыктым. Карасам койлор тынч эле жуушап жаткансый. Түлкү-пүлкү көрсө да ызычуу түшө беришчү, өрөөнүн сыры мага тааныш. Суурларын ашата сөгүп алганым менен, кой эмнеси болсо да койлордун жанына барайын деп, нан айран көтөрүнүп алып, кайра чыгып бардым. Кышы менен түн уйкуңду коротуп, ак эмгегиң менен аман эсен баккан малыңды бир заматта кырдырып жиберсең жакшы болот беле. Жыл сайын жылга ичиндеги бир карагайга балапан басып чыгарышып,
ошол чөйрөдөн азыктанып жүргөн 2 сагызган боло турган. Алар мага анан Седепке эч качан шакылыктабайт. Чоочун бирөөлөр ошол туштан өттү дегиче шакылыкташканы басылбайт. Негедир алар да көрүнүшпөйт. Тескей беттеги карагайлардын арасына көлөкө түшүп калыптыр. Кол сунсаң жете турган аралыкта чек ара деп эсептелген бел жатты төпсүз көк менен тирешип. Канча аралыкта турасыз? 3 километрдей бар. Илгери ошол бел аркылуу өтө турган кербен жол болгон экен. Өтө тик кылат. Жөө кишинин чыгышы кыйын. Илгери төө жетелеп кантип өтүп жүрүшкөнүн айран таңмын. Азыр ошол жолдун изи турмак жиги да жок. Жалаң куюлма шагыл. Белге бир ар жолу чыгып баргандырсыз? 2 жолу чыгып бардым. Белдин ары жагында Кара Терек деген өрөөн жатат. Сууларды ары карай агат. Ар бир чоң колоттордун чатырында 2-3 чакан, шыйпырланбаган кызыл курулуштар бар. 10-15 ашык боз үйлөрдү тигип чогугонушат. Ак калпактарын алчыланта кийип, ал тушта да жалаң кыргыздар жашашат. Кимиси бай, кимиси кедей экенин ачык билбейсиң айтор. Үйүр жылкы, кой, топоз, төө жайылып жүрөт. Малды абдан көп кармашат. Ырысын каткырлардын отундан кемчил жерлери бар экен. Себеби баласынан чоңуна чейин басса турса темсилеп тергендери тезек. Тиги элдин биз тарабы чертөкөй болгону менен тиги Кытай тарабында көсөө кыла турган жыга чурук өспөйт экен Кудай атого. Түтөтүп эле жаккандары тезек. Да, чу жаныбар. Анан ошентип койлор жуушаган борчуктуу жайыкка чыгып барарым менен жан баштай калдым. Көкүрөктүн дебин басып албасам болбойт эле. Жолборс деген үйдөн чыкпаган жоош момун итим бар болчу. Өмүрү кой артынан басчу эмес. Бир оңтою келсе күчүк багып алып, ал чоңоюп короо кайтарганга жарап калса, бул пайдасы жок аяк бошотор немени ат салайын деп жүргөм. Капысынан зоң-соң этип үрүп калды. Күндүн ысыктабы кайтып, эмиректеле отко кирген койлор эле баштарын көтөрдү. Карагайлуу чердин тегерегинде карагай, четин карагат калың өскөн анчалык чоң эмес зоока боло турган. Байкасам жолборс ошол туштан үрүп аткансыйт. Баягы 2 сагызганда үн баспай ошол тараптан шакылыктап калды. Кылак эткен кызыл көйнөкчөн аял көрүнүп жок болду. Кимдин аялы болуп кетти? Айылчылап келчүлөр өндүр жактан келмек. Кырашып келе тургандай жакын арада койчу колоң деле жок эле. Же көзүмө азыткы не көрүнүп жатабы деген ойдо турсам, итим күчөп калды. Бүгүн таза чуркай турган күнүм экен да деп алып, кайра маңдайдагы зооканы көздөй түшүп келдим. Келсем көлөштүн изи карагайлардын төбүндөгү борпоң кара топуракта жайнайт. Кыйма чийме. Шпионбу деген да ой кетти. Октолгон 32-имди даяр кармап аңдып жөнөдүм. Куураган жыгаштарга толгон токой ичинде шыбыш чыгарбай баса албайт экенсиң. Бирде кырс этип таман алдынан чырпыктар сынса, бирде карагайдын тикендүү будактары этектеримден тартып барып шырт эттире кое берет. Бир кезде туурамдан булак этип жолборс чыга калды. Иттин жетип келгени жакшы болуптур, болбосо эт бышмы убакыт издеп да таба алмак эмес экенмин. Бир жалпак чоң ташка жанаша өскөн карагаттын бир капталындагы билинер билинбес жылчыктан сойлоп өттү. Мен да анын артынан калбай бараттым. Бир аз барып ит куйругун шыйпаңдатып туруп калды. Көрсө зооканын түбүндө анчалык чок эмес болсо да бир аз терең үңкүр бар экен. Жаандан, шамалдан корголосо болот. Үңкүрдүн оозундагы карагат менен катар өскөн эчки талда бир коозум турат. Чоң таштардан жасалган очок, очоктун боюнда кара чайнек, чыны, төшөлгөн козу тери, анан 2 чоң түйүнчөк да бар экен. Атаңдын көрү. Өткөндөгү коозумду жайлаганда сен турбайсыңбы деп, белгисиз ооруну ичимден ашата сөгүп алдым. Коозунун оозу кол жоолук менен чие байланган. Чечип жатып кол жоолуктун четиндеги кытайча жазууларды көрүп алып, жүрөгүм опколжуй түштү. Алгач тигил аял чын эле шпион экен деп ойлодум. Кийин тиги 2 түйүнчөктүн ичинен аялдын эскирген кийим кечелеринен башка эч нерсе чыкпады. Аял качкын, же акыл эсинен адашып жүргөн жинди неме деген тыянакка келдим. Күткөнүм менен тиги уур аял келмек эмес. Анткени анын энтеңдеп келатканымды көрүп калып, небак куйругун түйгөн болчу. Коозумду жетеледим да баса бердим. Кармай албай калдыңызбы? Мейкин. Кармабай коет белем, кармадым. Чө.
Кантип кармадыңыз? Ошол түнү таңга жоо койгонуп, шырп алдырбай үңкүргө бардым. Аңдып жаттым кыскасы. Таңкы чолпон асканын кырына көтөрүлүп чыкканча эч кандай белги болгон жок. Жөн эле качырып кирип барышка жүрөк таабайт. Бир кезде аял удаа жөтөлүп калды. Тоонун түнкү суугу өпкөсүн жоңгой боптур. Ошентип отуруп таңга жуук үңкүрдөн чыкты. Жөнөкөй кыргыз аялы. Кара кемсел, кызыл көйнөк, ага өңдөш жоолук салынган. Арык кемселинин чоң седеп топчулары жаркырайт. Сулуу келин экен. Кимсиң? Көтөр колуңду, дедим ордуман тура калып. Чочуп кеткен келин колдорун көтөрө калды. Акебай, атпаңыз деп жалдырап жиберди. Байкап көрсөм, мылтыгымды кезиген бойдон сүзө качырып кирип барыптырмын. Келиндин калты арыган, корккон түрүн көрүп туруп, кайра өзүм уялып кеттим. Азырда ошол учур эсиме түшө калса, өзүмдү өзүм ашата сөгүп алам. Жоо аяган жаралуу да. Аяганың менен ал келин ууру болуп жатпайбы? Туура, ал ууру. Дүйнөдө бир гана Кудай муңсуз деген сөз бекер жеринен айтылган эмес. Эсиң болсо, адамдын бир жолку жаман иши үчүн жамандап, киши санынан чыгарып таштоого ашыкпай туруп, анын тагдырын, турмуш шартын угуп көрүп, анан баа берип жүр. Сабырдуу жетер муратка деп раматылык атам көп айтар эле. Балким жасаган кылмышы аргасыздыктыр же кокустуктур. Да, аныгын тиги келиндин кимдигин билиш үчүн сүйлөшүүгө туура келди. Келин качкын болуп чыкты. Кытайдан качып келиптир. Аты Калипа экен. Үрүмчүдө жашап, жалгыз уулун чоңойтомдоп жүрүп, жесирликтин, жалгыз бойлуктун азабын купкана тартыптыр байкуш. Кыскасы, Эмил деген уулу кыргыздардын таламын талашып, көп мушташып жүрүптүр. Кемсинткендиги үчүн бир уйгур байдын баласын сабап таштаса, баланын атасы уу бердирип өлтүрүп коюптур. Чамасы бирөө жарымын жалдаганго. Калипа арызданат, тиешелүү жерлерге даттанат, эч майынап чыкпайт. Акыры эки кыргыз жигитинин жардамы менен баягыл байдын үй мүлкүн өрттөп жиберүүгө жетишиптир. Иш Калипанын колунан келгени билине баштаган соң, түнү менен качып баса берген экен. Мына көрдүңбү? Эми ушул татаал окуяны эмес, турмуштун кайгысын баштан кечирип бизге жан тартып, каныбыз бир деп биздин жерге качып келип, ачкачылыктын айынан козуңду уурдаган келинди ууру деп сен күнөөлөп, уруп тилдеп, кармап бериштин өзү туура болот беле. Мен эмне деримди билбей атымды теминип гана койдум. Матай эке сөзүн кайрадан улады. Жеңеңе бир ууру аял жүрөт, козуларды ошол жайлап жүрүптүр, үңкүрүн таптым. Буюрса бүгүн кармайм деп айтып коюп чыктым эле. Такып сураганына да карабай качып кетиптир деп койдум. Мындай жерде аял киши эмне кылып жүрмөк эле деп ишенип ишенбей аңкай эле калды. Үңкүрдө Калипа 3 аптадай жашаптыр. Азыгы түгөнүп, айласы кеткенде гана короодон бир козумду уурдап кеткен экен. Кытайда Советтер Союзу тууралуу коркунучтуу ушак айыңдарды көп таркатышат тура. Колго түшүп калсам өмүр бою түрмөдө чирип өлөм деп корккондуктан, же жардам сурар эч кимиси жок болгондуктан айласы куруп, мүңкүрөп калган мезгили экен. Дагы бир кызыгы, колхоздун директору болуп жүргөн биздин Теңизбай бар го. Ошонун атасы Садыр аксакал Калипанын чоң энесинин бир тууган иниси болуп чыкпадыбы? Сураштырып отуруп муну билдим. Ошол Садыр аксакалды бел тутуп келиптир. Тирүүбү дейт. Пендечилик кылганына 2 жылдын жүзү болду десем, абдан капа болду. Садыр аксакалдын эжеси үркүн жылдары ата-энеси менен кошо Кытайга кетип, кайра кайтышпаптыр. Садыр аксакал эмне үчүн туулган жеринде калып калганын мен билбейт экенмин. Чу жаныбар. Тердей баштады, чарчап баратат окшойт. Калипа мага жолугууну көп ойлоптур. Канча жан жашаарыбызды, канча малыбыз барын, кандай кийим кийерибизге чейин аныктап, жада калса солдаттардын кайсы күндөрү, саат канчаларда келерине чейин билип алыптыр. Зирек келин экен деп койдум ичимден. Бирок жаңы чыйбаркот, кемсел шым кийген менден кооптонуп, заставанын кишиси го деп жүрүптүр. Анан калса солдаттар келген сайын мени менен сүйлөшүп, үйүмө түшүп, кымыз ичип жүрүшкөнүн бир канча жолу көргөн да. Ошентип байкаштырып көрсөм, Калипа бирөөгө кылчалык кара санабаган жан экен. Буга көзүм жетти.
Турмуш кимдин башына эмнелерди гана салбайт. Ат башына күн түшсө жүгөнү менен суу ичер, эр башына күн түшсө өтүгү менен суу кечер деген. Ага Садыр акенин уулу бар экенин, азыр ушул өрөөндөгү колхоздордун биринин директору экенин айтсам абдан сүйүндү. Кандай кабыл алар экен, албетте сүйүнсө керек. Анткени тууган эмеспинби деп кудуңдап. Жыйынтыктап айтканда акылы тунуп, ак ниет аялды закондун курмандыгы кылгым келбеди. Кандайча, камап ташташабы? Камайт. Анан Кытайга бизден адашып өтүп кеткен бирөө жарымы менен айырбаштайт. Өз мекениндин азаматы катары келинди заставага алып барып, бир барак мактоо баракчасына татыктуу болгондон көрө туугандарым бар эле деп атайы жол азабын тартып, азап чегип келген келинге колдоо көрсөтүп жардам бергим келди. Билинсе соттолормун. Алтын баш аман болсо алтын аяктан суу ичет деген эмеспи? 2 ай бактым Калипаны. Көбүнчө кийик атып келем. Өзүң билесиң, күн алыс сое бере тургандай бир бээмден башка менчик малдарым деле жок көсө. Колхоздун өлгөн житкенин, карышкыр жегендеринин ордуна кое берип, ар 100 тубар койдон 105тен кооз алып берем деген социалисттик милдеттен мени аткарам деп жүрүп, итке минген кедей болуп калбадыкпы? Кышы узак, жазы суук, биздин бийик тоолуу жердин климатында жүзүнөн 105тен эмес 80ден кооз алган кишиге баатырлыкты бериш керек эле. Айланбаш болуп өлсө да, аскадан түшүп кетсе да төлөйсүң. Чө. Калипаны жанадан билген жок. Айран, сүт, нан жеткирип турам. Үңкүрүн колумдан келишинче жылуулап бердим. Жеңеңдин казанга жапкан нанын жеп көрүп, ушундай аппак нан жейсиңерби деп таң калып жүрдү. Жеңең кийинки кезде нанды көп жеп атасың, жолборско да берип жүрөсүңбү дегенинен ооба деп тим болдум. Түн уйкумду бөлгөн ойлордун бири Теңизбай болду. Айтсамбы, айтпасамбы, бийликти жакшы көргөн эмеле сатып кетпейби, мамлекеттик кызматта жүрөт, өзүнө кийин соң сөз тийгизгенден сактанып ичкериден КГБнын райондук бөлүмүнө билдирип койбойбу, анда качкын келиндин да ага жардамдашып, жашырып жүргөн менин да күнүм бүттү дейбер. Же тууган неме боортолгоп, жең ичинен жардамдашып, акырын айыл ичине сиңирип кетишке жардамдашар беле деген сыяктуу ойлордун тутумунда жүрдүм. Жашырып кое турган болсом, күтүрөп күз келет. Анда кайда катам Калипаны? Күздө кыштакка жакындап көчүп барабыз. Ал жерде туюк чардагыдай калың карагай чер жок. Башкатчу болду. Мындан сырткары Калипа деле азыр эле жетелеп бара кой деген жок. Жеңеңе ачыгын айтып, биз менен деле чогуу жашатып алсак жарашмак. Аркалык туугандарыбыз болот. Айылчылап келиптир деп койсок деле болмок. Бирок ага азырынча ашыкканым жок. Теңизбай акени атам ишбилги жигит деп мактайт. Түзүлө айтсаңыз болмок экен, Матай эке. Эме экен. Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде деп жүрүшпөйбү? Сен азыр жаш баласың. Көп нерсени ажыратып түшүнө элек кезиң. Мансапка көбүнчө митам, 200'дүү куу кишилер жеткенин байкап жүрөм. Бети жоктору да толтура. Убада көйлүгүнөн коркпойсуң. Жогоркудай сапаттарынан сестенесиң. Ошон үчүн жети өлчөп бир кесип көрөйүн деп ойлодум. Анын үстүнө Калипадай аялдын татына кайлыгын, жароокерлигин, чыйрагын узун мурда жолуктурган эмес элем. Негедир ага бара-бара тартылып, жанында көбүрөөк болгум келип, уяң күлкүсүн, жылуу мамилесин сезгим келе берчү болду. Мен кыркып берген койдун такым жүндөрүнөн ийрип жиберип, ар түрлүү байпактарды, жемпирлерди токуп, айрымдарын кийип алып жүрдү. Бир топ жипшу, түрдүү жибектерди көтөрүп жүргөндөй болгон. Сайган сайма кештелерин көрсөң, эми көз тойбойт. Чу жаныбарым, аз калды, чыдап кой. Күзгө чейин дагы көп күндөр бар болчу. Ошон үчүн жанымдан алыстаткым келген жок. Чегер ачыларды болсо жакшы билем. Жалгыз аяк жол менен гана белге кээде чыкса, кээде менин чатырымдан гана кайтышат. Ойгырдын, коктуголоттордун баарын жапырт тинткендерин көрө элекмин. Эмнегедир эртең менен кой ордунан козголору менен мени ашыктырган, жан дүйнөмдү алып учкан бир сезим коштойт да турат. Кантты экен, үшүп калдыбы, корктубу деген сыяктуу кооптонуу кыйнай берет. Кээде түн ортосунда турам да, ит кушту шылтоолоп ай нуруна чулганган бийик аппак аскалардын баарын жаңырта дүңк ettире мылтык атып, же чой-чойлоп үнүмдүн жетишинче кыйкырам. Билдим, сүйүп калган турбайсызбы? Дедим эргип сүйлөп жаткан Матай экенин сөзүн бөлүп. Ал киши буга тарынган жок.
Мүмкін сүйедір, мүмкін бор тартудыр. Тентеп қачып бозып жүрсө, үстүндө үй болбосо, бөлөк элден запкы көрүп келген кыргыз аял болсо, чудай. Бир күнү таш тийген буттары курттап кеткен экен, 2 кой бар эле. Ошолордун жарааттарына киралин сыйпап койбойсуңбу деп жеңен какшап калганынан 1 сааттай кармалып, кой артынан кечирээк чыгып бардым. Барсам Калипа жайылган койлордун кыраша бергендеринин алдынан кайрып коюп, көбүргөн аралашып, жайнаган көк шимүүрүктөр өскөн колотто олтуруптур. Жайып таштаган чачтарын бийик кырдын кырылдый соккон желе учуруп ойнойт. Мени күлүп ага карап турду. Ошол жылуу көз караштын өзүндө жан дүйнөмдү багындыра, көңүлүмдү ие турган бир касиет бар эле. Тердеп барган жаным көкүрөк кага жанындагы көк шүберге көчүп бастым. Тоонун чоң кызыл күрөң, ак кооз гүлдөрүнөн башына гүл топу кийип алыптыр. Кыйлага чейин үнсөзсүз отурдук, колдорунан кармадым. Артыбызда анда-санда жеринде мөңгүлөр жаткан аркайган асказоо, алдыбызда бара-бара эңиштеп кеткен ойгырлар, адырлары суналган кыргыздын кооз жери жайылып жатты. Өндүрдөгү суулардын аңкыштаганы, ал тургай кайга учуп өткөн тоо бүркүтүнүн канаттарынын каккан дабышынан бери даана угулат. Бирде белестердин, колоттордун далдоосунда калып, бирде ачыкка чыга калган өзөн суу менен ыйры-муйру автожол бери көздөй сойлоп келаткан жылаанга окшоп турду. Калипа мойнума илине турган дүрбүнү алды да, алыска кыйлага чейин кызыга да, суктана да көз салды. Кайсыл колотто кандай айыл барын, застава каерге жайгашканын, анын постторун, автожолдорду, төтө жолдордон бери калтырбады. Көрүнгөн кишинин баарынын паспортун текшере беришеби? Деди жалдырай. Жок кокуй. Тиги капчыга ичинде солдаттардын посту бар. Ошол жерден гана текшерет. Аларды айланып өтө турган жолдор толтура, деп ошол жайлоолорду көрсөттүм. Көтөрө чыккан гүл азыктарымды ортого койдум. Айкөл адамсың деп жадырай караган Калипа башын мага жөлөдү. Чөнтөгүнөн кол жоолук сууруп чыкты. Гүлдүү четтери саймаланган. Рахмат дедим бетинен жыттап. Матай эке бул ирет тамекисин узак-узакка тартты. Көпкө чейин үнсөзсүз жүрүп отурду. Мен да оюн бозоп, бейчеки суроо бергим келбеди. Чамасы тун сүйүүсүн арнаган жалгыз келин Калипа болгон окшойт. Көкүрөгүндө көптөн бери сактап жүргөн жакшы элестерди кайрадан көз алдынан өткөрүп жаткансыды. Күндөр учкан куштай тез өтө берди. Кээ бир күндөрү Калипаны таппай калчу болдум. Зериккенин айтып, тигилөрөндө же бул жайлоону кыдырдым деген болот. Иши кылып чоочун көзгө чалынбасаң болду деп коем. Мени шаарга эптеп жеткиз, иштеп жанбагайын, акча табылат, документтерди деле жасатып алам, деди бир ирет. Кытайдын акчасы жарабайт бизге десем, акча табылат деп жатпаймынбы? Эптеп бир чайханага же ашканага орношуп алсам жакшы болот эле, деди күлүмсүрөп. Айтса айтпаса төгүнбө, шаарга кирип кетсе документти ким текшермек эле. Майда бараттарды сатып деле базарда жан бакса болот деген ойдо болдум. Бир күнү капысынан колхоздун кеңсесине чакырып калышты. Козуларды койлордон бөлүп, жаш чабандарга тапшырышат имиш. Калипага менин ордума аялым кой кайтарып чыгаарын эскертип койдум да, өөнгө кыштакка түшүп кеттим. Ыңгайы келе калса Теңиз бай менен да ачык сүйлөшө келейин деген ой турду көңүлүмдө. Жаздан бери 4-5 коз өлгөн, суурдун заңын, чөп жеп өлгөн. Убагында ветврачка алып келип, справкаларын алып койдум эле. Ошонун пайдасы тийип, башка чабандарга салыштырмалуу чыгашам өтө аз болуп чыкты. Башкарма тарабынан мактоо да уктум. Мындай сөзгө шердене түшкөн жаным чогулуш бүткөн соң Теңиз бай башкарманы эендетип чакырып алдым. Теңиз, бир жакшы кабарым бар, дедим. Ал мени сынай карап турду да, табыш мактатпай ачык айтчы, кандай кабар? Эгер жаңылыгым сага жакпай калса, болгон сөз экөөбүздүн ортобузда калат деп убада берсең айтам, дедим. Кулактары делдее түштү. Макул, эркекче сүйлөштүк, деп колдорун сунду. Анда сүйүнүштүүсү Кытайдан Садыр Аксакалдын эжесинин небереси качып келди. Мен жашырып жүрөм. Күйүнүштүүсү экөөбүз аны кайда жашырабыз, кантип кайра Кытайга жибербей жанын аман алып калабыз. Кой тамашаңды. Матай, кантип ошондой болсун, деп ормойду Теңиз бай.
Мен болгон окуяны болгондой ага айтып бердим. Башкарма Теңизбай айткандарымды угуп бүтөр менен чарт жарылса болобу? Сен эмне Советтер Союзунун чыккынчысыңбы? Каматтырып жиберейинби я? Же чек арачыларга өткөрүп бер, же кайра бел аштырып жибер. Атамдын Кытайда эч кандай туугандары болгон эмес. Болбойт дагы. Чынымды айтайын сага. Мындай жоопту Теңизбайдан күткөн эмесмин. Шарт бурулуп кеңсесине кирип кетип калды. Ичимден чийки май жегендей болуп, эми аттанайын деп жатсам, секретарша кызынан кайра чакыртып жибериптир. Кантке менен боор эмеспи? Кайра ойлонуп көрүп, жумшарган тура деген ой менен кирип барсам, жанагысынан беш бетер беттен алса болобу? Жанагы келинди бүгүндөн калтырбай бел ашырып жибер. Бел ашырбайт экенсиң, мага таарынбагын. КГБга билдирем. Өзүңдү соттотуп жок кылам. Мага күпүлдөбөгүн. Издеп келген тууган сеники. Уулсуз өлгөн кишинин уругу жоголот деген. Садыраке артында уулум калды деп арка бел тутуп кетсе, бир тууган эжесинин чычкандай небересин корголото албаганың акмакчылык. Же пайдалуу кулуулуңдан жакындешчүл аксакалдар. Же ал милдетти мен аткарып коеюнбу? Дедим менин да жиним келип. Жогот, тез жеткирип жоготкун, деди мени көргүсү келбей. Мейли кызматыңдан корксоң. Агаң ушинтип айтты деймин да. Калкым эле деп караан тутуп келген сени калкалай албай калдык. Карындашым, капа болбо деймин да бел ашырып жиберем. Эртең бүрсү күнү кеп сөз болуп элдин бетин карагандан уялбасаң болду. Дедим да шарт чыгып баса бердим. Бирок бул туурасында Калипага бир ооз ачканым жок. Өзү деле мени шаштырбады. Мунусу мага майдай жакты дечи. Убакыт жыла бер, жеңен күндө уй бээлерин саап, курут жасайт, дегеле колошубайт. Эртең менен бээлерди айдап келип, желеге кулундарды байлатып коем да, култ этип койго чыгып кетем. Жайлоого чыкпай кыштыкта калгандар бизге бээлерин кошуп берген. Аларга да кээ күндөрү бир чанаштан кымыз үзөңгү болуна түшпөсөң болбойт. Үмүт кылышат. Экөөбүз чокуда элек туш тарапка көз салып олтурганбыз. Кытайлык кыргыздардын бизге бергисиз ары табышмактуу, ары кызыктуу жашоосу, заңза күндөрү жөнүндө айтып берип жаткан. Аларда ошол эле кезде эле кой эчки, төө топоздору, жайлоолорду бөлүп берип, арендатордук ыкма кеңири жайылтылып, өз жемишин бере баштаптыр. Кытайлаштырып, башка улуттар шорго калды деген советтик идеология көрсө жалган экен. Чу жаныбар. Бир кезде тээ чатта боз ат минген бирөө өрлөп, туюк жарды көздөй келе жатты. Дүрбү салып көрүп, тигинин Теңизбай экенин билдим. Адаттагыдай ветврач бригадир өңнөнгөн жан жөөкөрлөрүн ээрчитпей чыкканын көрүп, өткөндөгү маселе боюнча жекеме-жеке сүйлөшүү үчүн келе жатканын туйдум. Башкалардан айырмалангысы келеби, же башкарма деген башкача болуш керек деп ойлойбу айтор, карагер жоргосун сатып ушул боз атты минип жүрөт. Башкарманын келишин ичимден кым деп кабыл алганым менен Калипанын тагдырын кантип чечер экен деген суроо турду көдөндө. Кантке менен боору тартып, карындашын бир көрүп коеюн деген экен. Кой, чатырга барбасам болбойт деп жөнөп калдым. Теңизбай мени көрсө кырдан түшүп келет дегенсип, боз атын казыкка каңтара байлап коюп, көкчөп үстүндө жая салынган көрпөчөдө мандаш токуна кымыз ичип отуруптур. Көңүл тынчыбай койду. Кетирдиңби тигиниңди? Деди учурашкан соң. Семиздигинен ордуна ынтыга араң олтуруп жатып. Кетти дедим сынамакка. Ишпилиги кишисиң, Азамат. Өзүң түшүнөсүң. Катуу бассаң таскак, акырын бассаң аксак дешип, элдин аңдаганы мен. Директорлукту көздөгөндөр канча арыз жазышты. 3 жолу. 3 текшерүүдөн тең таза чыктым. Ташты да табышкан жок. Анан какаганга муштаган кылып, сен болсо көктөн түшкөн карындашты таап келип отурасың. Бирөө жарымынын кулагы чалып калса бүттү. Теңизбай шпион багып жүрөт деп Москвага чуулдатышат. Рахмат сага Матай. Жакшылыкты мен дагы баалаган кишимен. Айт, кайсы жайлоо керек? Же жаныңа тынч кочкор баккың келип жүрөбү? Же короңдон кою коз арттырып берейинби? Жеңең бул учурда бээлерди сааш үчүн жереге кеткен эле. Жок, Теңиз керек эмес. Бирөө жарымына сөз кылат экен деп ойлоба. Жада калса карындашың тууралуу койнумда жаткан аялымда билген жок дедим. Жакшы кылыпсың ошону. Аял кишиге ченip болобу? Эми Матай, жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын. Өткөндөгү сөздөрүм үчүн кечирип кой, чарчап жүрөм. Иш чачтан көп.
деп дастарханга бата тилеп ордунан козголду. Боз аттын канчыгасындагы түйүнчөккө камчы кезеп, чечип ал, бир шише арак, таптаптуу, аялың экөөң эрмектеп койгула, деди. Көрсөтеңиз бай Айыл апага сөз таратып жибербесин деп ооз басыры кылып коюш үчүн келиптир. Бекер убара чегиптир. Мен эч кимге айтмак эмесмин. Калипаны күн нуру жаңы тийген бийик чокудан таптым. Тоонун эртең мененки муздак абасы чыйрыктырган болсо керек. Кемселине бекем кымтыланып алыптыр. Күшүлдөп, тик бети үйдө кырчоолой басып, жакындап бараткан мени жылмая карап турду. Ошол жарашыктуу жылмаюусу мага жагарын, ал үчүн жаным курман экенин сезеби айтор, качан болсо кылгыра караган, жылмайган. Бут алдында бийик шабырлуу беттин сабуузун көк шүмүрөктөрү жатыптыр. Сен дагы көк шүмүрлүктөрдүн даамын таткан чыгарсың. Ананчы, таттуулугун айтпаңыз. Тооларлары да көк шүмүрүктөрдү өтө жакшы көрөт. Желекчелерин үзүп алганда ичиндеги таттуу заттар томолок болгондуктан томолонуп жерге түшөт. Ошону уларлар бирин да калтырбай, эринбей терип жейт. Матай эке улуу тоонун уларынын кантип көк шүмүрөктөрдүн ширесин терип жатканын элестеткен өңдөө бир топко чейин ойлуу жүрүп отурду. Чындыгында көк челген аскалар арасында өмүр кечирген бул сырдуу кишинин билбеген аз эле. Калипа шүмүрөктөрдү ырахаттана шимип мени күтүп отуруптур. Ал кырдан жүгүрүп түшүп, эркелей мойнума асылды. Мурдаанын мындай адаты жок эле. Андан таза абалуу тоо гүлдөрүнүн жыты уруп турду. Мурдагыдан да артык, мурдагыдан да жагымдуу сезилип кетти. Үшүбөдүңбү? Жок, сен эстеген киши кантип үшүсүн? Деди башын бир жагы ийниме кыйшайта кылыктанып. Ээрип бараттым. Дүйнөдө Калипадан ашкан аял жоктой, Кудай аны мага атайлап тиктеп, көзүң, жыттап моокумуң, кучактап кумарың кандырсын деп, бул жашоодо армансыз өтсүн деп жиберген белеги катары сезилди. Айтарга сөз, берерге белек, кубантарга жакшы кабар таппай, кайыңдын жалбырагындай дирилдейм. Ичке белдеринен ие кучактап, чаарчыгын имерген маралдан бетер ийип турдум. Жүрү, күн нурлуу кырга чыгалы, деди колумдан жетелеп. Экөөбүз кырга чыктык. Адаттагыдай чокуларын, төбөлөрүн күн нуру жаркыратып, көлөкөлүү колоттору шар сууларын шаркыраткан төмөндөгү уйкулуу өрөөнгө суктана карап, кыналыша отурдук. Кыйгап тоо бүркүтүп өттү. Таңкы жортуулуна жөнөптүр. Мемиреген тынчтыктан улам барчындын шилтенген каратынын шораты даана болот. Колуңдагы малдын баары совхоздукубу? Деди Калипа бир топтон кийин. Чак, бирбе бир ой, эркеч баштаган 4 эчки, 2-3 коюм бар. Кембагал экенсиң байкушум. Туура, совхоздун карышкыры жеген, айланбаш болуп өлгөн кой козуларын төлөп жүрүп, итке минип баратам, деди мага агынан жарылып. Таш койгонго таш, аш койгонго аш кой деген. Жакшылыгыңа жакшылык менен жооп берсем кантет? Кантип? Дедим чоочуй. Соода кылабыз. Кытайдан силердеги таңсык кездеме буюм суюмдарды алып өтөм. Сен айыл ичине сат. Акча топтоп шаардан үй ал. Өмүр бою тоңуп тоодо жүрмөк белең, деди оозумду ачырып. Чек ара аркылуубу? Ооба. Кантип өтөсүң? Көнүп калбадыңбы? Колго түшүп калсаң, шорлодум дей бер. Кудай сактасын, деди ишенимдүү түр менен. Ал учурда азыркыдай коммерция кылгандар өтө аз эмес беле. Анча-мынча соода сатык кылгандарды чайкоочуларды эч эмес белек. Ошолорду эстеп, Калипанын күтүлбөгөн сунушуна кызыгып калдым. Айылда жапан жолуктарын, анан кыжымды издегендер көп десем, бүрсүгүнү даяр болот, деди. Өзүң деле жесир, атыр менен кен жакундун аялы Көкүндү билесиң да, жең ичинен чайкоочулук кылышаарын. Заматта ошолордун баардары жашаарын, актыңгы келүү чоң үйлөрүн, жапжаң убаздарын эстедим да, менин да бүйүрүм кызып кетти. Шаардан үй алсаң, мени менен жашар белең? Жашабай анан, дедим токтолбостон. Анткени кээде жеңең менен ажырашып, Калипаны алып кетип, шаарда жашасамбы деп ойлочумун. Мүмкүнсе деп төрөбөгөн баланы Калипа төрөп берер деген кыялдар азгырып, түнү таң аткыча туйлап, уктай албай чыгар элем. Ошентип сарсаңы сары оордай салбыраткан 2 түндү эптеп өткөрдүм. Аман эсен келди Калипа. Үстү башы бир сыйра жаңыланган,
4 таңгак жапон жоолугун, бир рулон кызыл кыжым алып келиптир. Мен бир аркаратып, седепке куурдак даярдатып, күндө азык кылам деген жылдоо менен көтөрүп кетип жүрүп, ага сары майдай сактап койдум эле. Аны 1-2 нан калтырдым да жүктү мине чыккан артыма артып алып, башка колоттогу жалгыз аяк жол менен өөнгө жөнөдүм. Ошончо жүктү Калип эже жалгыз көтөрүп келиптирби? Матай экенин сөзүн бөлүп, кызыккан суроомду бере салдым. Тууган уруктарынан бирөө жарым акча берип жардамдашпаса, албетте жалгыз аялдын колунан эмне келмек. Ким жардамдашканын Калип анын айткысы келбеди. Мен такып сурабадым. Кыскасы, 40 жапонжолуктарын ар бирин атырга 100 сомдон, кыжымдын метрин көкүргө 40 сомдон сатып бергиле деп калтырдым. Кыжым 25 метр чыкты. Чайкоочулар товарымды мактап, бир жуманын ичинде акчага айландырып беребиз, дагы болсо алып кел деп калышты. Сүйүнүп кайра тоого жөнөдүм. Турмушуң түшкүр, кызык болот экен. 2 аялдын ортосунда жанчылдым да калдым. Биринен бири артык, биринен бири жакын. Биринде жогу экинчисинде бар дегендей. Чечилбеген көп суроо мээмди лукулдатат. Кыскасы, ошол күнү мал салды жайгаштырып болуп, төрдө жан баштап жатып, шамда кай кыймылы менен идиш аяктарын калдыратып, эт бышырып күйпөлөктөп, жаны тынбай жаткан жеңеңди байкап отуруп, ага кайра боорум ооруду. Өмүр бою мен деп аш жесем аш, таш жесем таш жеп, тунжураган эн тоодо кайберендей күн көргөн мага башын байлаган бир балышка баш коюшуп, бир төшөккө бут сунушуп келген кургурумду аяп кеттим. Анын үстүнө мал салымды, үй жайымды калтырып кетсем, өңдү түстүү немеге аялы пендечилик кылган, ажырашкан бирөө жарымы эртең эле кудалап келмек. Ошолордон кызгандым. Ойлоп көрсөм, жытыбыз сиңишкен, ысык суукту бирге тартышкан жеңеңдин ажыроо мүмкүн эмес экен. Эртеси бул оюмду Калип ага айтпасам да, соода ишин жүргүзүү кыйын болорун кыйытсам таңдана карап, ашыкпайлык баш чармак беле деди да тим болду. Кийинки күнү койлорду короого санап киргиздик. Короо демекчи, жакын төштөгү жапалак арчылардан кесип келип, бир короо кой бата турган жерди тегерети айлантып тосуп койгонмун. Койдон өткөн аңкоо жаныбар болбойт. Айдын жарыгына таянып, түн уйкута жаткандыгынан пайдаланып, жайда оттоп кетиши мүмкүн. Карышкырдын күткөнү ошол учур. Ай туйттегичи ай буйга келтирбей, алто жетөөнү жара тартат. Бирөөнө каньет кылбайт капыр. Ошентип койлорду камап, желедеги жылкыларды агытып коюп чатырга кирдик. Жеңеңдин эмнегедир дасторкон жайганы күндөгүдөн башкача. Кеседеги каймакты дүңкеттире дасторконго койду эле, жыгылып барып оңголду. Кээде жапайы жашооңо тойдум. Качан элге аралашып, алар менен киришип жыгышып, алыш-бериш өмүр кечиребиз. Качан кулак мурун кескен ушул дүлөй тоолордун арасынан суурулуп чыгабыз деп, дулдуң-сулдуң этип ыргытынып калчу. Ошол адаты дагы кармаганго деп турсам, өткөндөгү ууру келинди кетирдиң беле деп, мен күтпөгөн суроону берди. Оозума сөз кирбей эле түштүм. Эмне болду? Эмне болду деп туя албай. Кырда кыналыша отурган кайсы келин? Жеп жаткан тамагым кекиртегиме тыгыла түштү. Качан көрдүң? Бүгүн гүл берип болбойсуң. Койчу кемпир, койбой этпей эле ачыгын айт. Эгер бээ саар мал болуп калбаганда кырда эмес, мына улак зонунун учунда болсоңор да чыгып бармакмын. Мына тигиниңдин тигип берген кол жоолугу. Сүйүшүп калгансыңар го. Ачыгын айтпасаң, бул балекетте отко салам десе болобу? Кашайып, жемпиримди жууй коеюн дегенден чечип бердим эле. Ошондо чөнтөгүмдөгүлөрдү кагып калганды унутуп коюптурмун. Ачыгын айтсам боло турган эмес. Баарын көрүп билип коюптур. Ачууланбай эми кемпир. Ал баягы сага четин чыгарган ууру келин. Ууру келин качып кетиптир дебедиң беле? Качкан эмес, кармалган. Кытайдан качып келиптир. Кытайдан? Жеңеңдин жүзү, көз карашы өзгөрө түштү. Ооба, жалгыз баласын өлтүрүп койгон бир байдын үйүн өрттөп жибергендиги үчүн куугунтукта экен. Сага айтпаганымдын себеби сүйүп калдым дечи, деди жеңең сөзүмдү бөлүп. Өзү сүймөк түгүл үйлөнүп ала турган келин экен, деди мага өчөгүшө. Тигини бети жок. Тоо десең тоодо, ой десең ойдо, дудуктай дулдуйуп жашап жүрүп, тентип келген немеге тартырып ийип,
талтайып отуруп калчу мен эмес. Токто, тамаша баары. Сага айтпаганымдын себеби эле эч кимге аны билгизбей шаарга киргизип жиберейин дегенмин. Заманды билесиң. Бир көзүңө жоо. Эл билсе эмне болорумду билесиңби? Ушумага койнуңда жаткан катыныңа ишенбеген сен акмаксың. Кечирип кой кемпир. Эч ким билбесин дедим эле. Айтамды эмнеге мынчалык кой артынан жүгүрүп, жаш баладай тили алчаак, дилгир болуп калды деп. Болбосо тура эле тор чурка дедирип, сасып төрдө жатчу эмес белең. Кайран. Белек беришип, үйгө алып келбегениңе караганда ортоңордо иш бар. Солдаттар келип жатпайбы? Паспортун сурап калса эмне демекпиз? Шылтоосун карап кой мунун. Эртең ошол шуркаяңа мени ээрчитип барасың. Бээлерди ким сайт? Бээсең бебирең калсын. Бээсең деп жүрүп, деп ачууланган жеңең эйдегичи болбой колундагы кол жоолукту очокко ыргытып жиберди. Саймаланган кол жоолукту бекер бербейт. А мен тигириң экөөңдүн анжап, уйсап, айран уютуп, кымыз ачтып багып жүргөн турбаймынбы, курган жаным? Жеңең үңүлдөп ыйлай баштады. Мен унчукпадым. Себеби жеңең баарын көрүп билип алыптыр. Тааныштын, жарашыштын орду болбоду. Ал күнү урушуп талашып жатып уктадык. Чу жаныбар, аз калды. Чыдап жатып таңды эрте атырдык. Экөөбүз тең уктабадык. Жылкыларды айдап келгиче жеңең койлорду жайып жибериптир. Бүгүн туюкчардын тескейине жайсамбы дегемин. Анткени койлорду Калипага жолугуш үчүн күндө күнгөй тарапка жая берип, от азайып бараткан. Андан сырткары топураган көп кой тез эле жайыттын топозун чыгарып жиберет. Жайытты которуп турсаң, койлоруң да семиз болот. Жер да өзүнө келип чөптөр өсүп, көркүнө чыга түшөт. Жеңеңдин ачуусуна тийип албас үчүн бу жолу кың деп үн чыгарбадым. Желеге кулундарды байлап болгон соң, жүрү кырга койго чыгабыз деди жеңең жоолугун оңдоп салынып жатып. Эмне бар сага? Алыс болсо болсун. Сага кол жоолук тартылган шуркуяңдын бетин тытып, шермендесин чыгарып же Кытайга кетирем, же солдаттарга кармап берем. Жинди болбо. Кыргыз деп бизге жан тартып келсе, адамгерчилик кылыштын ордуна бирөөнүн эрин тартып алган адамгерчиликпи? Жөн опурла бербесеңчи. Ким тартып алып жатыптыр? Тиги качкының шуркуяң. Өлүгүңдү көрөйүн, өтүн жарам. Жеңең ой боюна койбой сүйрөп жөнөдү. Мен кандай шылтоо айтып, кандай амал ойлоп табышты билбей калдым. Калипа менен тааныштырып койбосом боло турган эмес. Калганын бара көрө жатарбыз деп ойлодум. Болуптур. Бирок уруш талаш менен эч кандай маселе чече албайсың. Айтар сөзүң болсо албуттанып, урунуп беринбей жай түшүндүрөсүң. Ага көнбөсөң бар. Калипаны өзүң издеп таап ал, дедим, оюма келе калганды айтып. Ал макул болду. Калипаны үн салып жатып араң таптым. Аялымды көрүп жашырынып калыптыр. Анын жапжаш өңүнө, сулуулугуна, арыктыгына, кичинелигине кызыга көз салып туруп, сиңдим, коркпой үркпөй, жашырынып жабыкпай үйгө барсаң болмок экен, деди Седеп ички ызасы менен кызганычын араң токтотуп. Рахмат жеңе, сиздерди жакшы билбейт элем, деди Калипа жер карап. Акеңди жакшы эле билип алыпсың, белек да бергенге үлгүрүпсүң. Калипа мени таңдана карап турду. Көздөрүнөн бул эмне кылганыңыз деген жашыруун суроону окудум. Оңтойсуз жагдай түзүлдү. Качып бозуп жүрүп, бирөөнүн эрин азырганга да үлгүрүпсүң сиңдим. Мүмкүн Кытайдан дагы үй бүлө бузуп, үйүңдөн кууldуң дейм. Эже оозуңузга карап сүйлөңүз. Оозуңа сен карап сүйлө. Төрүңө карап бутуңду сунбайсыңбы я? Деп жеңең алынып кетти. Кой токтот десем болбойт, жалынсам болбойт. Калипа мисирейген бойдон угуп турду. Жүзүндө ыза мени мисирeye карап коет. Акыры ажылдаган Седептен тажап четке чыга берди да шибер чөпкө көчүп бастым. Ошол учурда сөзгө алымсынмаган жеңең күтүлбөгөн жерден оң колун шилтеп калды. Кебелип койбогон Калипа анын билегинен шап кармай калды. Сол колун шилтеди эле анысында билектен бек кармап толгоп жиберди. Седеп чаңырып калды. Өлүгүңдү көрөйүн шурукуя, кое бер, өлтүрөм. Бошотуп жиберди. Эки колун тең сунуп, Калипанын чачтарынан чапчымак болгон Седептин буттары асманга сыраңдей түштү да жерде чалкасынан жатып калды. Аны кантип көтөрүп чакканын аңдабай калдым. Мушташ ушунчалык тез болгондуктан экөөнү ажыратыш үчүн ордундан турганга да үлгүрбөдүм. Оозум ачылып, алайган бойдон каттым да турдум.
Дагы эки жолу оңкосунан оонап келген седеп жердеги жоолугун күбөй, чачтары саксая түшкөн башына салынып жатып дале каргана берди. Өлүк тиригиңди көрөйүн качкын. Шуркуя, сага көрсөтпөсөм элеби? Азыр солдаттарды ээрчитип келип камап бербесем элеби, шашпа, деп жатып мага бурулду. Бас астыма түш. Табаң кандыбы? Шпионду багып жүргөн турбайсыңбы? Өлүгүңдү гана көрөйүн, мунуңду кое тур. Автомат менен аттырбасам элеби? Седеп атым өчсүн. Урунуп беринген седеп ачууланган бойдон төмөн жөнөдү. Калипа жаңы үзүлгөн коңгуроо гүлүн ары бери ала салдырып, кайра жыттап коюп, мени кооптуна карап коюп отурду. Эмне болуп кетти, аке? Кече экөөбүздү көрүп коюптур, дедим күнөөлүү. Белектеп эмнени айтып жатат? Сен берген кол жоолукту таап алыптыр, чөнтөгүмө унутуп. Эмне кылабыз? Деди ал ойлуу жер карап. Кабатыр болбо, Калипа. Жеңең ак көңүл жан. Жамандыкка барбайт. Азыр артынан барып жошутпасам болбойт. Бир аз кызганып жатат окшойт. Аке, деди Калипа жер карап. Сиз билгениңиз дурус болор дейм. Эмнени? Менин боюмда бар. Чын элеби? Чынбы? Мен кубанганымдан эмне кыларымды билбей турдум. Жеңеңди тынчтандырып коюп сөзсүз келем. Калипа колундагы бир тал коңгуроо гүлүн ойнотуп, ордунан козголбогон бойдон калды. Матай аке кайрадан тамекини тутантты. Астындагы улам жол жээгиндеги чөптөн аткы итиштөө үлгүрүп бараткан атын теминип коюп, дагы бир топ коончукпай барды. Тоож эли беттен сылап, тээ алыстан күкүгүн сала баштады. Барсам жеңең жулкуна басып бээ саап жүрүптүр. Толтой унчукпады. Эптеп тилин таап жошуттум дечи, бирок 3 күндүн ичинде Калипаны кайда болбосун жогот деген шартын койду. Жашоонун бир кылка окшош күндөрү биринин артынан бири улана берди. Бир күнү седеп куруттарым батпай кетти дегенинен дагы бир сере жасап берейин деп, четиндин түзүнөн тандап туруп 4 бакан кыйдым да, кой жушаган соң чатырга түшүп келдим. Кулмук менен серенин 4 бакан үчүн жер чукуп жатсам, адаттагыдай 3 солдат чыгып келди. Туюкчардан биздин конушка чейинки жолду билесиң, Кудай ыргандай чер. Анысы аз келгенсип тик ойурма эмеспи? Көйнөктөрүнүн колтуктары, жондору терден улам карарып кетиптир. Эки орус, бирөө татар. Ит жетелеп алышыптыр. Белге чыгып баратабыз, айраныңыз барбы деп калышты. Татар лейтенанттын бул жайлоого биринчи келиши. Мурда чегарачылардын уазынан чанда гана көрүп калчумун. Тоонун түтөгү кыйнаганы билинип турат. Биртке тыныгып алышкан соң жалгыз аяк жол аркылуу эмес, Куду Калипа жашаган жылган өрдөп кетишти. Кудай сакта деп алдым жакамды карманып. Татар лейтенанттын ойлогону да туура. Анткени бир аз таталыраак болгону менен жылга ичи менен белге тезирээк жетүүгө болот. Калипа кырда жүргөн. Солдаттарды көргөн болуш керек, жашынып калар деген ой менен тынчтанып калдым. Арадан 1 саат убакыт не өттү өтпөдү, капысынан тарс этип мылтык атылды. Агабуда автомат тытырады. Жеңең коркуп кетип, торпок байлап аткан жеринен жүгүрүп келди. Элейип калдык. Автоматтын мүнбөрү Куду Калипа жашаган туштан угулуп жатты. Кадимкидей атышуу. Не кыларымды билбей дендара болуп туруп калдым. Адам селейгенде бутту да тартылбай калат экен. Бир кезде автомат узак бир тытырап алды да, айлана кайрадан жымчырттыкка бөлөндү. Күтүлбөгөн жерден сапсары нур чачкан ракета асманга атып чыкты. Бир шойкомдун болгону сезилип турду. Калипаны атышты деген ой көкүрөгүмдү ачыштырып алды. Жеңең, койлоруң аман болсо турар деп алып кайра, базат тигилер, Калипа байкушту атып жатат окшойт, чуркат издеди. Чоочун бүрөлөрдү көрсө жаны тынбаган эки сагызгандын да жагы жап болуптур. Чамасы атышуунун сеси жүрөктөрүн түшүрүп койгон болуш керек. Жайбас салыска, айрыкча бийикке чарчабай чыгып барасың. Шашсаң демигесиң, өпкөн көбөт, анан тез чарчайсың. Тоонун атам замандан бери келаткан сыры ушунда. Бет алдымдагы черлүү колоттун кырына чыкканда көлөкөлөр төшчөлөнүп калган. Солдаттардан кабар жок. Кайсыл корумдун же кайсыл чердин арасында жатканын билип болбойт. Дүрбүнү көзүмө жакындаттым. Кыбыр эткен жан билинбейт. Мындай быткылдуу, корум таштуу жылга ичинен киши эмес, төөнү даана көрүү кыйын. Жанагыл жылгаларды жаңырта тарсылдаган коога эч качан болбогонсоп, мөңгү суулар шаркырап агып, ак зоонун түбүнөн улар сайрап жатты.
Бирок сананы тынчтандыргансыган бул алдамчы бейкуттук мени гана кыранга чыгышымды күтүп тургансып, ого бетер кайра бузулду. Автоматтын үнү жаңырып, октору бийик Акзоонун түбүндөгү корум таштардын арасынан чаң ызгытып жиберди. Чек арачы солдаттарды ошондо гана көрдүм. Бири менден 100 метр аралыктагы майда чердин арасында, экинчиси чакан боорчук ташка капчылып, эки өтөң тигил 100 метр аралыктагы Акзоонун түбүн мээлеп жатышыптыр. Үчүнчүсү эмнегедир көрүнбөйт. Тигилердин итинин дагы дайындар эки билинбейт. Акзоонун түбүнө көпкө дүрбү салып жатып, боз жемпирчен бирөөнүн кылак эткен каранын байкап калдым. Автоматтын бул жолку октору куду ошол жерди чаңытып жиберди. Тигил душман капталдай жаткан таштын ылдыйкы бурчунан кылайтып башын чыгарды. Калипа экен. Жанаша жаткан ташка томолонуп барып өтө качты. Эй, солдаттар, атпагыла, аял киши деп үнүмдүн жетишинче дарылдап кое бердим. Айлана кайрадан тынчый түштү. Тарс этип тапанча Акзоо түбүнөн атылары менен бурчуктун кычыгында жаткан солдаттын жанына тийген ок озондогон бойдон кайып кетти. Өз көзүмө өзүм ишене албай турдум. Тапанчаны Калипа атып жаткан. Калипа дейсизби? Ооба, Калипа атып жатыптыр. Эй, анда сиз разведчик келинди багып жүргөн турбайсызбы? Ананчы. Жат акмак. Атып салат деп солдаттардын бири кыйкырды. Ошондо гана жанымдагы жапалак арчага далдалана калдым. Ат ушулана берди. Чек арачылар жанагындай татыратып ата бербей бирден мээлеп ата башташты. Калипа улам бир жерден кылак этип көрүнө калат. Көрүнгөн сайын улам өр таянып баратты. Эмнегедир анда мурда мен байкабаган шамдагайлык аскер ишине жетеп көнгөн ыкчамдык пайда болуптур. Ичимден эч нерсеге түшүнбөй турдум. Калипа шпионбу? Үлбүрөгөн элеси, коркоктугу, кулпурта сайган саймалары, жарк эткен көз карашы, жөнөкөйлүгү баары азыркы жасагандарына таптакыр кошпой, эч ага айкалышпай турду. Ички бир сезим аны аятып, эмнегедир жан тарттырганга үндөп жаткансыды. Эптеп ашып кет, көп көрүнө бербе дейм, туңгуюк шыбырап. Ал ошол шыбырымды гана күтүп тургансып, жашынган жеринен чыгып, жүгүргөн бойдон тарс-тарс атып бир томолонду да үстүндөгү карагандыга жашынды. Орундарынан жылып чыгып бараткан солдаттардын эки өтөң жер менен жер болуп калбаганда, балким окко учушат беле. Чындап ишендим ошондо Калипа шпион аял экенин. Көрсө мен разведчик аялды багып жүрүптүрмүн. Мени менен таанышып, өрөөндүн сырын билиш үчүн коюлган спектакльде Калипа башкы ролду мыкты ойноптур. Эч шек санаган эмесмин. Бөтөнчө уулунан ажырап, куугунтук жеп, качып жүргөн келиндин ролун ыкмыш аткарды. Матайеке полетун кайра жаңы тамызды. Ортобузду жымжырттык басты. Так төбөгө келген күндүн ысык нуру ийиндерди ысытып, денени талкыштат. Калипаны кармай албай калыштыбы? Атайын аскер мектебинде машыккан келинди жөнөкөй солдаттар кармай алмак беле. Белдин биз жак бети кара куюлма шагылды өдүм беле. Ооба, айттыңыз эле. Ошол белдин кырынын бир жак учу көкчелген аксыка зоолорго келип такалат. Калипа ошол акзоолордун түбүндөгү корум таштарга далдоолонгон бойдон качып кетип отурбайбы? Атканды да, буйтаганды да мыкты билет экен. Эч кандай жараатты албай туруп, жеңил гана чыгып кетти. Солдаттар ооздорунан алдырган бөрүдөй болуп куржалак калышты. Матайеке, Калипаны алар кантип таап алышыптыр? Ит жетелей чыгышты деп өдүм беле. Ошол ит жыталыптыр. Ошол учурда Калипа да үйүнө келе калган окшойт. Итти так бешенеге ит жетелеген солдаттын оң бутун сыя атыптыр. Жаш немени аяган көрүнөт. Калипанын шпион экени анын мен билген көңүлдөгү жакшы касиеттеринин таасирин өчүрө алган жок. Өчүрмөк турсун кайра күчөттү. Экинчи ирет жүз көрүшпөй турганыбызды ойлогондо ичим тим эле туз куйгандай ачышып кетти. Эмне айла кылмак элем? Айла жок турмуш көндүрөт тура. Кыйын келин эле. Өмүрлөш жарың куду Калипадай болсо, анда ага туш болгон эркек арман дегенди билбей өмүр сүрсө болот. Кызык жери тапанчасын кайда катып жүргөнүн билбегенимди айтпайсыңбы? Кучакташып деле, кээде кийимдерин чечиндирип деле жүрдүм, бирок эч кандай курал жарак байкаган эмесмин. Азыр ойлосом менин ишенимиме толук кирген соң мен аркылуу эптеп ошко жетип, атайын тапшырма менен иштегенге даярданып жүрүптүр. Чө,
Халипа белди ашып кеткенден жарым саат өтөй заставанын бир рота солдаты атчан чыгып келди. Ракета атылып, тревога болор менен заставадан чаап чыгышкан сыяктуу. Аттарынын өпкө какканын, көл шалтер дегенин көрүп бооруң ооруйт. Эки чегарачы иттерди да ала келишиптир. Бирок кечигишкен эле. Халипа менен атышкан эки солдат абдарып калышты. Өлүм кимди коркутпайт. Болбосо бир кадам жылдырбай атышып, экинчиси жылга ичи менен жогору карай жүгүрүп чыгып, Акзоонун белге чыга беришин тосуп алганда иш ойдогудай болмак. Халипа чыгып кеткен корумдардын арасынан жылганын ичи далдоо калып жакшы көрүнбөйт. Татар лейтенант ушул жерден башын жакшы иштетпеди. Чамасы алда күтүлбөгөн жолугушуудан эмне кыларын билбей калды окшойт. Тинтип жүрүшүп Халипанын үңкүрүүн табышты. Чегарачылар дагы 3 солдатын калтырышты да кетишти. Зам начальник жакын арада мени башка жайлоого көчүрбөсөк болбойт дегенден башка эч нерсе деп айткан жок. Баш айланткан сурак кийинки күнү башталды. Эми ал күндөрдү эстегенден жүрөк муздайт. Ошондой болсо да кыскача айтып берейин. А дегенде колхоздун кеңсесине чакыртышты. Шашылыш. 7 парсам тыкан кийинген ак чумал жигит күтүп отуруптур. КГБнын кызматкери экен. Алик деп атай бериңиз деп койду өзүн. Биринчи суроосу жүрөктүү болуп колжудуп койду. Кытайлыктар менен качандан бери байланышып жүрөсүз дейт. Эч кандай байланыш болгон эмес дедим. Болгон, биз баарын билебиз. Ачыгын айта бериңиз. Ачыгын билсеңер эмнеге сурап жатасыңар? Камап салбайсыңарбы? Ага шашылыш жок. Кезеги келет. Шпион келин качандан бери сизге келип жүрөт? Кандай маалыматтарды бердиңиз? Жашырбай ачыгын айтсаңар өзүңөргө жакшы болот. Ачыгын айтсам мен эч кандай шпионду билбейт экенмин, дедим. Ошол жерден мени УАЗга салып райондун борборуна алып кетишти. Бизди Туюкчардан көчүрүп Шамалдууга алып бармак болушту. 2 күн КГБнын түрмөсүндө жатып сурак бердим. 3-чү күнү Алик кирди да кытайлык келиндин аты ким деп сурады. Кайдан билейин десем, Матай Орунбаевич, эң сонун билесиз. Колхоздун башкармасына кандай маселе боюнча кайрылганыңыз эсиңизде чыгар, дегенде эле түшүндүм. Теңизбай өлгөн экен деп. Анан болгонун болгондой айтып берүүгө туура келди. Ит менен издеп жүрүшүп, үңкүргө жакын жердеги карагайдын түбүнөн рация таап алышыптыр. Жеңең болсо эч кандай келин селинди көргөн эмесмин дептир. Айткандарым коопсуздук комитетинин жигиттерин канааттандырганы менен дагы бир нерселерди билгиси келип, ар кандай айла амалдарды пайдаланып бир жумадай сынап көрүштү. Натыйжа чыккан жок. Чегарадагы ЧПУлар менен сак турган Теңизбай коопсуздук комитетинин областтык бөлүмүнө арыз менен кайрыла коюптур. Арызда мени ал кытайлык келинди карындаш катары багып албасаң тууганына карабай койду деп элге шермендеңди чыгарам деп опуз алады деп. Тезинен чара колдонушпасам менин да Кытайга өтө качышы мүмкүн экенин баса көрсөтүптүр. Матай эке кайрадан ойго тона түштү. Чындыгында жеңил болгон эмес экен. Бул учурда жалгыз аяк ат жол өр тартып, карагат, ширби, эчки тал өскөн жылга менен жогору чыгып бараттык. Көктө канаттарындагы бар барчын калыгып учуп жүрдү. Акыры 6 жыл түрмөгө кесип жиберишти. Өзүң байкаганда үй бүлө, тууган урук, дос тамыр эч нерсеге түшүнбөгөн бойдон калышпадыбы? Чу жаныбар. Баса, Теңизбай азыр шаарда иштейт дейби? Ооба, шаарда турат. Көчүп кеткенине 2 жылдай болуп калды. Эмнеге кетти? Иши жок калды. Айыл өкмөтү болом деп аракет жасап жүрүп, анысы ишке ашпай калгандан кийин 1 жыл бош жүрдү. Кудайга койду ганы. Чу жаныбар. Эме экен. Жолдо кимдин айылы бар? Амет аксакалдын. Анда бастыр. Бир чыныдан кымыз ичип, суусунубузду басып алып, анан жолубузду арбыталы. Калипа жемдигиче уул же кыз төрөп, анысы чоңоюп калса керек. Айтыш, аны билиш, ишениш же ишенбеш кыйын. Бул маселе мен үчүн эмдигиче табышмак. Матай эке экөөбүз жарыша аттарыбызды теминдик. Экөөбүз суурлардын аңкыштаганын, тоо суусунун шаркыраганын тыңшап, үнсүз ат бастырып бараттык. Чыгарманын аягы.